Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүм, кайрадан жаңырган жаңы жумада эфирде салам айзада. Бул студияда кереметтүү маектер жана жанып жаткан жылдыздар болмокчу. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Салам айзада. Салам айзада долбоорунун бүгүнкү өзгөчө коногу буйруса ырчылар арасында озуп чыгып алдыга Кыргызстандын желегин желбиретүүчү мырза болмокчу. Славян базары фестивали барктуу сынактардын бири 33 жылдан бери өтүп келет. Быйыл Кыргызстандын атынан Рыскелди Старбек бармакчы. Рыскелдини студияга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Бийлеппи? Кош келипсиз. Кош келдик. Жакшысызбы? Манайын сонунбу? Конечно, барды сонун. Өзүңүздүкү. Сонун, кубанычтамын бүгүнкү студиядан көргөнүбүзгө. Буйруса алдыңкы сынакта сизге ийгилик каалап, төрүбүзгө өткөрүп элек. Келиңиз. Чоң рахмат. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын намысын коргой турган мырза менен маек кылмакчыбыз. Рыскелди, кош келипсиз. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Негизи эле даярдык кандай болуп жатат жана Кыргызстандагы этап кандай болду? Негизи эле баягы күлүктүү күлүп көрсө төрт аягы тыбырайт дейт. Мыктылар ат салышса керек. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы коноктор, баарыңыздарга. Кош келдик. Славян базары конкурсу жөнүндө. Бул жакта Кыргызстан атынан барып аткандан кийин, бул жакта биринчи отбор болот, бардыгын тандалат, анан эң мыктысы тандалат дегендей. Буйруса бул жылы мен болдум. Колдон келишинче өз күчүмдү көргөзүп, жылдан жылга өсүп атам, өзүм күч берип, эмгектенип дегендей. Анан буйруса өзүрүн көрүп, ошо быйыл буйруса барган турам. Чындыгын айтканда эле күчтүү вокалисткалар да болду ал жакта. Менде утам деген мындай ой жок болгон жок. Мындай тиленесиң, бирок карап ар бирөөнү тең. Ар бир адамда өзүнүн уникалдуу голосу бар, тембри бар, өзүнүн бир вниманияны ала турган да бир черта лица деп коет, ошолору бар. Менде кандай болду экен, алардан булар бар экен деп ошо байкап отурдум, колдон келишинче кылдым, буйруса оттум. Анан азыркы убакта даярдык, буйруса жүрүп жатат. Аз эле убакыттар калды, негизи айтканда. Жакшы, анан айтсаңыз, Кыргызстанда канча конкурсант болду, канча катышуучунун ичинен озуп чыктыңыз? Кыргызстанда 10 конкурсант болду. Ошо анын ичинен биринчини алдык. Мага аябай кызык болуп турат. Ал жерде профессионал, өз ишин мыкты билген, дасыккан өнөрпоздор, ырчылар отурса керек. Алардын көз карашын, баасын алуу дагы оңой эмес. Кайсыл чыгарма менен алардын жүрөгүн багынтыңыз? Менин орус славян ырым бар, реченька дегенде. Ал ырды менин окуучум алып келген, ушул ырды айынчы деп. Анан аны үйрөтүп атып өзүмө жагып калган. Ал бир башкача ыр да, куплетный ыр эмес, бир башкача вокальный ходы, интересно все. Анан ошол ырды тандап, ал ырым ага чындыгын айтканда дагы буга чейинки башка конкурстан дагы багымды ачкан, дагы биринчи орундарды ээлегем. Анан дал ошол Славян базарына орус ырды ырдаш керек болду. Анан албетте бул эски орус тили экен ошол жакта, реченька деген ырда. Анан ошондуктан дал ушул ырды алганга, дал ушул ыры менен ырдаганга мүмкүнчүлүк болду. Анда биздин көрөрмандар деле баягы спортчулар өзүнүн күчү менен Кыргызстандын желегин желбиретип келет экен. Ырчылар өзүнүн таланты менен мына ушинтип маданиятка, кыргыз элине, Кыргыз республикасына баягы салым кошуп атат да. Сиздин ырыңызды миң уккандан бир көргөн артык деп коет эмеспи кыргызда. Бир сапырдап бербейсизби ошол сынакта кантип ырдаганыңызды, болобу? Макул. Болот. Анда баштайлы. Ты река, моя реченька, ты течешь, да не улыбнешься.
деп башы мындай загадочный кылып сыйкырды башталат. кылып баштайбыз дагы, анан арда жеринен күчтүү беребиз. О, жакшы. Калганын буйруса Славян базары фестивалында толугу менен көрө аласыздар. Рыскелдин аткаруусунда Кыргызстандын желегин желбиретип, баардыгыбыз экрандан сиз үчүн добуш берип, Рыскелди азаматсың, алга деп турганга бир демибиз жетсе керек, аны дагы сезип туруңуз деп айткым келет. Эми сизге кайрылып келе турган болсок, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, талант сизге кайсыл жактан, кимден келген? Мен СС болом деп айтайынчы, ошондо сразу билет болушуңуз керек. СССР барбы? Ооба, мен Саяк болом, Жумгалдан. Өзүм баары эле сурашат, канча жашыңыздан баштагансыздар деп. Мен чындыгын айтканда билбейм да өзүм канча жашыман баштап ырдам. Кичинекей кезимден бери, окуу кезимден бери эле ырдайм. Өзүмдү билген кезден бери эле ырдап келем. Анан дал ошол кичинекей кезимден бери, мага акыл киргенден бери эле мен ырчы болом, сахнага чыгам, ырдайм деп эле келгем. Анда менин классташтарым ар бир жыл сайын өздөрүнүн профессиясы алмашат. Мен бүгүн доктор, эмки жылы кайра башка боло берем деп. Меники кичинекейимден бери эле ырчы болом деп өзүмдү сахнадан элестеткем. Азыркы убакка чейин дагы элестетем. Дагы биздин өйдө өсүүгө убакыт бар и өсүш керек. Буну менен чектелбеш керек. Ошон үчүн ошол мен кичинекей кезимден эле Кыялдан чыксоосу, ошол творчество жөн гана ырчы эмес, артист болуу. Бүт жактан би болобу, актерлук чеберчилик болобу, албетте адамгерчилик, адамдык сапаттар деген. Үйүңүздө эми баягы айтып койдук го, талант сөзсүз баягы алма сабагыңдан алыс түшпөйт деген сыяктуу. Ата энеңизден келгенби же кимден келген бул талант, үн? Таланттар бар менде, ата энемде. Бирок алар чыккан эмес. Атам үнү жакшы, тембри жакшы дейт, бирок ал дагы көп ырдаш эмес экен. Бир жолу өздөрүн, атам туугандардын баардыгы да өздөрү эле айтып калды, бир жолу ырдаганын угуп өзүбүз дейт. Уже чоң убакта. Өзүбүз таң калдык дейт, ушундай коңур бир тембр үнү бар экен деп. Ошондо эле бир ырдап берген, андан кийин ырдаган жок дейт. Ошо атамдан башка баардык бир туугандары бүт баардыгы ырдашат. Инструменттерди ойношот. Инструмент жокпу, кашык бир нерселерди агылап чакылдашып, бизде туугандар чогулуп калганда эмес, шаң шөкөт өзүнчө эле той болуп кетет. Ошо атам ырдаган жок, бирок мен ырдадым. Сиз ырдадыңыз. Жакшы. Эми баягы сынакта сөзсүз үн гана эмес, сенин кийген кийимиң, стилиң, чач жасалгаң деген сыяктуу образ дагы төп келиш керек да? Образ ушундай болобу же дагы костюмдарды даярдап атасызбы? Албетте мен чыгарыла турган ырым бул костюмдар менен, бул уже башка конкурста, башка жакта ырдалып калган. Ошондуктан эми жаңылаш керек, башка эмоцияны чувствовать этиш керек. Ошентиш үчүн азыр уже ойлонуп чыгып атат башка жаңы костюм. Өзүм дагы ойлонуп, дизайнер менен иштешип, анан буйруса башка костюмдар менен чыгат. Ар бир ырдын өзүнө тематикасына жарашыктуу дегендей. Анан бир жолу ошол Россия Федерациясында ошол речинка менен болгон болчумун. Ал жакта менин костюм жалаң, ак, бош, ашыкча эчтеке жок. Ак боюнча капюшон менен бар болчу, колумда перчатка акта бар болчу. Ошо менен ырдап, баардыгы көбүнө жактырышты. Ал жактан буюрса биринчи местаны дагы алып келдим. Бирок андан кийин мага келип айтышты, чоң улуу инсандар ошол жакта жашаган местныйлар дегендей. Анан ошо баардыгы сонун, бирок ошо перчатка кийгеним туура эмес болуп калды дейт да. Эми бизге анысы айырмасы жок, бирок именно дал ушул орустар үчүн бул өлгөн адамдарды кийгизип келген. Анан ошону эсибизде бар дегендей, эми кийинки чыгарыла турган костюм уже перчаткасы чыгат. Сиздин ырыңызды мындай укканда, баягы бул учурга чейин жана Хомай деген ыр аябай популярдуу болуп кетпедиби? Бурят элинин чыгармасычы. Анан ошондой сыяктуу бир кыргыздын кыргызча формасы менен мындай образды жаратабы деген жоопту күттүм эле. Бирок мен ойлойм, ал форманы буйруса Славян базарында эфирден сиз менен чогуу биргеликте көрө алабыз деп. Буйруса. Анан ырчы болуш да оңой эмес. Мамлекеттин атын даңазалап жаткандан кийин сизге мамлекет тарабынан колдоо болуп жатабы, ким жардам берип жатат деген суроону бергим келип турат. Негизи эле Славян дал ушул базары конкурсу Маданият министрлиги тарабынан колдонулуп келатат. Жана Алато 24-тün жардам менен дагы ошол биздин отбор болуп аткан убакта баардык съемкаларды ошол Алато 24-төн жасалды. Анан биздин Славян базарынын Кыргызстандагы
өкүлү бул Гүлнара Тойгонбаева. Ал эжекебиз менен чогуу биргеликте ошол конкурстан отбордон өткөндөн кийинки бүт азыркы убакка чейин жана конкурс бүткөнгө чейинки аралыкта баардык иш аракеттерди чогуу биргеликте кылып жатабыз. Сонун. Андан тышкары негизи эле баягы ал жерде ырыңыз жай болот экен да. Мен сиздин формаңыздан көрүп байкап мындай би тармагына да шыктуусузбу деп атам. Эгер баягы өзгөчө бир эле ритмде кете бербестен жаңылап, энергия кошуп, шаң кошуп, бир башкача бир жан тартууласа болобу? Мен негизи как ырчы катары өзүм лирический вот ушундай лирикалык ырларга жакын. Кайгылуу, драма керек мага. Илятыш керек адамдардычы. Бирок менин мындай дагы тамашалуу, бийлей турган чыгармаларым дагы көп, ырдай алам. Азыркы убакта мен дагы ырдай албаган жанрларды дагы аракет кылып, мен ошо өзүмдүн опытымды көбөйтүп дегендей шыгымды дагы биягынан чагынан бүт жагынан көбөйтүп ошону аракеттенип атам. Анан би тараптан болсо да мен би кичинекейимден бери мектепте окуп жүргөн убакта эле ошол жакта биздин Тея би ансамбль бар болчу. Мен азыркы убакка чейин ал жакта бийлейм. Андан кийин университетте уста элдик би ансамбль менен бийледим. Андан кийин азыркы убакта да шоу балет лидерде. Эмне себептен бул биге дагы мен кызыгым бар жана күчөп турат. Анткени артист болгондуктан өзүңдүн харизмаңыз күчтүү болуш керек. Харизманы күчтүү кылыш керек. Эң туура. Анан сурайын дегеним, эми шоу бизнеске, өнөргө кирип жаткандан кийин сиз бир жаңылык жасап киришиңиз керек да. Болбосо бизде шоу бизнес эмес эле той бизнес деп коюшат эмеспи? Тойго ыкташып ыр жазуу, тойго ыкташып бийлөө деген сыяктуу өзүнүн кардарын, аудиториясын табууда. Сизде кандай келечекте пландар бар? Ушуну сиз туура айттыңыз. Чындыгында мен жаңы ушул жакка кадам таштап, профессионал уже окуп баштаган убакта менде чоң инсандар айтышты. Бул жолдо өткөндөр айтышты, сен той адамы болуп калба, той ырчысы болуп калба, сен профессионалдуу сахнанын ырчысы болушуң керек, сахнадан тигиндей эмне өздөрүнүн жакшы болгон кеңештерин берген. Ошондон кийин чындыгында ойлонуп калгам өзүм да. Бирок азыркы убакта той жаатында дагы иштейм. Өзүмдүн командам менен. Эмне кылып иштейсиз, эмне тартуулайсыз? Албетте, тартуулайбыз, би тартуулайбыз, эмоция тартуулайбыз. Хайп шоу бенд деген. Мен чогуу. Кыргызстандагы той сферасындагы алдыңкы бендтердин бири. Дал ошол бендте кызмат кылабыз. Бирок чындыгын айтканда мен азыркы убакта уже баштасам болмок болчу творчествомду. Ырларды чыгара турган мүмкүнчүлүктөрүм бар. Меники коллегаларым көп, тартып бере турган клиптарды, анан музыкасын жазып бере турган же текстин жазып бере турган өзүм деле кыла алам. Бирок эмне себептен чыкпай жатам? Азыркы убакта ошол конкурста көбүрөөк басым жасоого туура көрдүм. Анткени конкурска даярдануу чындыгында айтат го, 3 жашта кылган сайын бул эл жер көргөн сайын оюң башкарат, ой жүргүтүүң, жашоого болгон көз карашың алмашат дегенде. Ошондой эле конкурстарга катышып, мамлекеттик конкурстарга катышып, алар ар кандай адамдар менен сүйлөшүү, опыт алмашуу, алардын ырдоо стилин дагы жактырып каласың, өзүң үйрөнөсүң дегендей. Ошондуктан азыркы убакта мен ошол чыксам той адамы болуп деле чыгып кете алам. Бат эле. Көзүм жетет. Бирок андайды каалабагандыктан мен азыр профессионалдуу жолдо тайбагандай аракет кылып атам. Бирок жашаш керек. Албетте той кызматында мен жакшы көргөн командам менен сонун эмоцияларды берип турабыз. Эң сонун. Анан эми баягы шоу бизнес тармагында көп жүрүп калыптырсыз, билет экенсиз. Сурайын дегеним, жаңы эмне киргизейин деп атасыз? Жаңы көз карашты өзгөрүү кыргыз шоу бизнесине эмне жетишпейт деп ойлойсуз сиздин көз карашыңыз боюнча? Менин көз карашым боюнча жетишпеген бир нерсе бар, эми аны айтсам айтыш керек да, жок, мага чейин бирөө кылып салсачы дейм да. Идеяңызды кызганып атам дейсизби ошондо, Жок, эми каалагандар кыла берсин, колунан келсе. Мен бирөөдөн чын эле кызгануу жок. Анткени мен өзүмдүн деңгээлимди билем. Ошондуктан мен бирөөгө кызганып же көрө албастык кылып, анан тигине мындай деген менде жок. Ошо. Деп туруп айтпай койдуңуз, бирок сөздү бургум келди, бирок сөз. Бир өзгөчөлүк айтып коңуз, мен ушул нерсени өзгөртмөкмүн кыргыз шоу бизнесинде деген сыяктуу.
азыркы убакта чындыгында бирок баардык ошол искусство жаты бизде чындыгында бат бат өнүгүп атат. Бүт жагы бул бизди сүйүндүрөт, и конкуренттер көбөйөт. Конкуренция көп болгондо салгылашуу күчтүүрөөк болот. ооба. Значит, билим дагы баардыгы жакшы болот. Анан бир өзгөчөлүктөрдүн бири бул ошол этно азыркы убакка современный убакка бизге аралашуу, айкалаштыруу. Этно, заманбап стилди киргизмексиз. Да. Би и классика. Классика. И рок. Вот классика, рок аралаштыруу. Бул мүмкүн. Бирок эки тарап алыс бири-бирине жакын окшобогон, бирок ошол эки нерсени бириктирүү, бир чыгаруу бул колдон келе турган нерсе жана таң калыштуу нерсе, өтө кызыктуу нерсе. Эмне үчүн өзүңүздүн автордук чыгармаларыңызды жазбай жүрөсүз анда? Ошол себептен азыр мен чыгып кетсем, мен дал ушул конкурстарга кичинекей кезиме бир мондай чыгам, мондай кылам деген нерселерим басаңдап калышы мүмкүн деген оюм бар. Ошол коркунуч бар. Ошондуктан азыр мен чисто өзүмдүкү чындыгында жок авторский песня. Бирок дуэтта меники бар. Назима Жумакадырова экөөбүз ошол дуэт чыгармаларыбыз чыгарып, ал болсо творчествого баштап жүрүрсө бас ырдайбыз, бас муну чыгалы, бас клипибиз тарталы деп мен макул деп мен конкурс жака. Ал конкурсту жактырбайт. Мен болсо наоборот экөөбүз эки жакта болуп турабыз. Бирок эми аракет кылып, творческий адамдар күн түнү алмашып эле убактысы ар кандай болуп калат го. Анан колдон келишинче аракет кылып, биргеликте ошо баштап атабыз, ал жакта дагы. Кубанычтабыз, күтөбүз. Анан кайра эле ушул Славян базары сынагына кайрылып келе турган болсок, тарыхына баягы баа берип, саамдап, карап тура турган болсо, 33 жыл болуп тура, элестетиңиз. 33 жылдын ичинен Кыргызстандан канчалаган конкурсанттар барган. Бирок бири дагы башкы баягы призди, башкы байгени алган эмес. Алган 3-чү орунду алган, же болбосо дагы башка орундарга ээ болгон. Ушундай өтө күчтүү атаандаштыкта сурулуп чыга алам деп ойлойсузбу? Менин ошол көп атаандаштыктан сурулуп чыгара турган, өзүм дагы ишене турган, мындайча айтканда навык деп коем, ошолорум бар. Колдон келишинче бүт тараптан аракет кылам. Анан чынында өзүң суктанып, өзүң тойгондой ырдасаң, аны ошол көрүп аткан адамдар билет, аны сезишет. Ошондуктан көзүм жетет, ортодон өйдөрөөк болом. Анан көзүм жетет, место алам, буюрса. Эми анчалык деле монтип кереги жок, бирок ошентпесең адам экен да, өзүн ошентип алдап эмес, бул өзүн дем күч бериш керек да. Буруу. Ошол нерселер чындыгында ачылат. Анткени мен кичине кезинде кайсы нерсе болбосун, эмнени ойлобойн, ошол нерселер чындыгында болуп келе жатат. Сиз менен деле кичине кезинде элестетип, ушул эже мен да эметип конок болуп барып калып сүйлөшүп калсам деген ойлор болгон. Эже дебеңиз мени да. Мен 18 делем, 18 плюс 10 деп койбойм. Жок, мурун эми кичи кезинде эже болчусуз, азыр келсем тең эле. Жок, тамаша. Тамаша. Вот, ошол чындыгында, ошол өзүңдү ошол нукка буруп, ошол атмосфераны бир көрүп билбөгөн сыйкырды ачышың керек экен. Азыркы тил менен айтканда визуализация күчтүү болуш керек, э? Ошон үчүн эми керсейип атат деп ойлобогула. Мен ошентип анан жеңишке жетем деген сыйкырды айткан. Кыргызстандыктардан эмне күтөсүз? Ушул буйрса мынакей жакында барасыз сынакта. Бизди азыр көптөгөн кыргызстандыктар көрүп жатса керек. Эмне досторуңуздардан, жакындарыңыздардан, мекендештериңизден эмне күтөсүз? Алардан колдоо күтөм, дуа кылып туруңуздар. Анткени ошол конкурска барып, анан ошол өзүң атыңан эмес, сен ошол бүт өлкөнүн атынан барып аткандан кийин барып бутуң калчылдайт, өзүң болсо мейли. Бирок азыр тура эмес кылып же бир нерсе болуп кала турсам, уят болуп турган болсом, өзүң эле эмес, бүт өлкөдө уят болот. Же тура эмес жаатынан өзүңдү мындай тарбиясыз көргөзүп койсоң, ал дагы бүт өлкөгө зыяны келип калат. Ошондуктан төптүз турушуң керек, төптүз жүрүшүң керек дегендей, өзүңдү достойно алып жүрүшүң керек дегендей. Ошол нерселер сен мындай напряженность кармайт да. Анан ошол дуа кылып монтип турсаңар, колдоп турсаңар, жазып турсаңар, мен ошолорду берип кичине деп эс алып турам. Мындай волнениялар кетип турат дегендей.
Жакшы, толкундабаңыз. Биз бүтүндөй Кыргызстан 7 миллион биригип сизди колдоп, бир гана биздин спортчуларыбыз гана эмес, өнөр инсандары дагы Кыргызстанды башка өлкөгө, дүйнөлүк аренага чыгарууга чоң бир өзүнүн таасирин тийгизип келет. Канчалаган өнөр инсандары ошол эле Бек Исраилов мисалы Славян базарына барган. Сурайын дегеним, Бек Исраиловго кайрылып мындай кеңеш сураган учуруңуз болду? Сиз барып келдиңиз эле деген же шоу бизнесте андай жокпу? Биринен кеңеш суроо деген. Мен үчүн эми жаңы келип аткан үчүн мага дагы кызык болду. Бирок ошо отборочный тур болуп аткан убакта жюриде Бек Исраилов өзү отурган экөөбүз. Андан кийин уткандан кийин өзүнчө сүйлөштүк. Ал мага өзүнүн советтерин берди. Кандай болуш керек экен, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Анан келгиле дейт, мага кел, ырлар же жазам десең мага мен жардам берем деди. Чогуу бир нерселерди кылышабыз. Ошондо өзүнүн советин, өзүнүн мага болгон колдоосун көргөздү. Анан кантип сүймөбөсүң? Колдоо бар. Рахмат деп сыйынабы деп кеттим. Эң негизгиси колдоо бар, адам баласына колдоодон башка эмне керек дебейсизби? Анан сизге социалдык тармактардан мисалы колдоо керек болобу? Ал жакта добуш кандай жүрөт? Же калыс тартуу эле чечип коебу, же онлайн добуш берүү дагы болобу? Славян базарында уже цехка барганда. Анысын ошол жакта ар кайсы өлкөдөн 10дон ашык, 10 же ошолчо адам представители, артисттер экен, ырчылар экен, бийчи экен, искусство тарабында жүргөндөр, актерлор, ошол ар кайсы өлкөдөн таралып, терилип келген жюрилер болот. Ошондой эле 20дан ашык өлкөдөн, ар бир өлкөдөн бирден гана ошол катышуучу келе алат экен. Анан жюрилер эле чынында чечет. Албетте ошол жакта болгон адамдардын көп сахнада болот экен, амфитеатрда. Анан ал жакта ошол отурган көп адамдардын баарына тең бир башкача волна берсең, аны дагы жюрилер чувствовать этет дегендей. Ошон үчүн менин оюмча ошол отурган көргөн көрүүчүлөрдүн жардамы менен гана жюрилердин жүрөгүнө орун ала аласың. Анткени жюри болуп отургандан кийин все-таки ал башкача ой менен көз карашта карайт. Профессионалдуу көз карашы. Көрүүчүлөр болсо рахат алышым керек. Анан чындыгында берсең алар кубанышат, бере албасаң башкача болот. Чувствуется бүт напряженность менен көрүүчүлөрдө. Жакшы. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Көрсө биз добуш бере албайт экенбиз онлайн, баардыгы профессионалдуу өнөр инсандары чечишет экен. Бирок мен ойлойм сиздердин жакшы, жогоруда айтып өткөндөй эле, Рыскелде айткандай, дуаңыздар, жакшы кабыл тилеңиздер, ак батаңыздардын баардыгы алыстан болсо дагы тиет. Биздин улуубуз Кыргызстандын желегин желбиретип турган Славян базары өтө бир барктуу сынакта жакшы бир биринчи орунду алып келсин. Сизден соңку жыйынтыктоочу сөз болсун анда. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Дал ушул нерсени элдерге да көргөзүп, ошо көп адам да көрүп, билип, алардын да дуасы мага жардам беренине көзүм жетет. Анан айтарым эле, искусство адамы болобу, творческий же андай болбойбу, бирок баардык ошо адамдарга тилейингиле, өзүңөргө максат койгула, анан аракет кылгыла. Ошол жак эмес, бүт жактан аракет кылгыла. Анткени ошол нерсе, бүт нерсе, майда чүйдө нерсенин баардыгы тең мүмкүн ошол чоң нерселерге, силердин чоң каалаган нерсеңерге алып келет. Ошондуктан мечтайте и добивайте. Жизнь одна, живите, кайфуйте. Ольга Бузова деп коелу аягында. Жакшы, анда эмесе биз мына ушундай өзгөчө жайдары сонун нотада оюнга кезек берели деп турабыз. Бүттү го деп атсам. Жок, сиз менен чогуу биргеликте ойнойбуз. Азыр сизди сынап көрөбүз. Сиз менен маектештик. Оюнга кезек берели анда эмесе. Салам Айзадада, мына ушундай оюн Рыскелде буйруса Кыргызстандын желеген Славян базар 2025 сынагында бир гана үнү менен эмес, өзүнүн харизмасы, бийи менен гана эмес, эми физикалык жагынан дагы даяр бекен деген суроо бар бизде. Сиздин 1ден 5ке чейин сүйүктүү саныңыз кайсыл? 1ден 5ке чейин 1. Гран-при дейинчи 1ден. 1 болуп турат. Бир эле шаарды жарат экенбиз. Жарыңыз, каалаган шаарыңызды жарсаңыз болот. Мол жагып атат мага мол. Кайсыңыз? Алтын болгон. Жарыңыз анда. Ай!
ичинде тапшырма бар. Кандай тапшырма болду экен, ошол тапшырманы аткарып бересиз. Колдон келген нерсе болсо кылабыз, келбеген нерсе болсо дагы кылабыз. Приседание кылып ырдап бериңиз. Ой, биз и так эле бийлеп ырдайм да, бул эми оңой эле. Приседание кылып ырдап берет. Азыр биргеликте текшерели, эми сизди физикалык жактан дагы даярдап туруп Славян базарына жөнөтөлү, туурабы? Анда эмесе кол чабалар болсун, кеттик. Кайсыны ырдайм, эмнени ырдап чыгабам? Билбейм, сүйүктүү чыгармаңызды. Ооба. Баары калагандай, ойго келгенди ырдай берейин, Кеттик. Биякта гүлдөр көп экен, ошон үчүн flowers деген ырды ырдайлычы. Мына сиз. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. They say you don't understand. I can take myself dancing, чарчадыңыз and I мени. can hold my hand. И. Yeah, I can love me better than you can. Болдубу? Дагы Жеп жеңил турбайбыз. Анда дагы бир шар жарабыз. Келиңиз. Дагы бир шар жарыңыз. Кайсыл түсү жагып турат сизге? Магабы. Акты жарабан. Акты жарыңыз. Канакей. Ичинде кандай тапшырма бар болду экен? Ичинде Отжимание кылып ырдап бериңиз дейт. Анда эмесе кеттик. Мен ойлойм, Рыскелди бул тапшырма менен дагы эң жогорку деңгээлде аткарып берет. Мындай карайынбы же мындай кармайм? Карайынбы, каяка карайын? Мындайынан караңыз. Кайсы чыгарма? Кеттик. Андай мен кыргызча ырдайын, эми? Кеттик. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга деп отуруп алайын дедим. Мен дагы жолго чыгам таңды тоосо. Бешти дагы. Чакта. Бир. Ой кырларың нурга кошо. Бирди. 5. Жарбайм болду. Рыскелди мырза физикалык жактан Славян базар 2025 фестивалына даяр экендигин тастыктап бере алдыңыз. Сизди чын дилимден куттуктайм. Чоң рахмат. Азаматсыз. Бул сизге окшойт да. Бул мага, бирок мага болбойт азыр. Бул менин гендер патиме керек болот деп эми. Сизге башкасын көп алып келип берем. Ооба. Мындай кылалы, сиз бүгүн бизге убактыңызды бөлүп, эми баягы сынакка даярданып жаткан учурда убакыт аз да, студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябыздын, программабыздын демөөрчүсү бул Флавис Сулсундугу. Флавис Сулсундугу сиз баягы азыр кактап калбадыңызбы? Дем албайчы? Ошондой учурда Флавис Сулсундугун ичесиз дагы, дем күч аласыз. Кайсысын ичейин? Каалаганда. Менин сүйүктүү даамым Дюшес. Анан Анар менен. Бунун бардыгы сиз үчүн, Флавис компаниясынан. Сону. Чоң рахмат. Сиз көтөрүп алсаңыз болот, мага көтөргөнгө болбойт. Ушун барыбы? Ооба, бар сизге. Эме, съемкада эле көрсөтүп. Кетеринчи. Съемкада эле көрсөтүп, ана мындай бербей койчу эле, бирок биз беребиз, үйүңүзгө чейин алып кетесиз. Расписка жаздырып алайын. Салам Айзада буйруса 2025-жылы болот турчу барктуу Славян базар 2025-сынагынын Кыргызстандын атынан барган биздин Рыскелди мырза болду. Сиздердин колдооңуздар керек, сиздердин жакшы каалоо тилеңиздер, батаңыздарга муктажбыз. Биздин уулубуз Кыргызстандын желегин 1-орунду алып желбиретип келсин.